Биринчиден кызмат ордуңуз кут болсун. Бул эми сиз үчүн жаңы бир кызмат эмес. Буга чейин да Бишкек шаарынын мэри болгонсуз, анда ошо өзүңүздү менеджер катары көрсөтүп алгансыз. Бирок кызматтан кеткенден кийин сизде кап ушул ишти мындай кылып койсом болмок экен, Бишкектин бул жерин мындайраак кылып оңдоп койсом дагы жакшылак болот беле дегендей өкүнүч ойлор калды беле сизде? Албетте, эми тиги тирүү адам болгондон кийин баягы өткөндөн кийин эстейсиң да, ай кап бул жерди мындай кылып койсом болмок, мындай кылсам батыраак бүтмөк, мындай кылсам, конечно, албетте эми ошол мен ойлойм, ошол мээңде калды, ошол каталчылыктарды мисалы кетирбегенге аракеттенебиз азыр. Ишиңизди эмнеден баштайын деп турасыз? Эми алдыда деген азыр эгерде мен жөнөкөй күнү келсем бир жөн баягы отуруп алып мынтип этелем, тигинтип этелем деп. Ал мисалы азыр өзүңөр көрүп атасыздар, мына бүгүн 125 киши Бишкекте ковид менен ооруп атат. Күнү рост кетип атат. Бул эми дүйнөлүк пандемия болгондон кийин ушул пандемия менен иштеш керек. Эл менен сүйлөш керек, элге түшүндүрүш керек. Бул негизи биз өзүбүздөн, ар бирибиз өзүбүздөн, бул сактаныч ар бирибиз өзүбүздөн, жеке эле менден эмес. Баягы албетте биз жардам беребиз. Бул баягы ушул чоң жумуш болуп атат. Мындан тышкары азыр кышты кандай кыштап чыгабыз? Токтогул кезде суусу тигиндей ас болуп атса, мисалы свет кандай кылабыз? Ошол ТЭЦ кандай иштеп кетет, кандай кыштап чыгабыз? Үчүнчү, алдыда шайлоолор турат. Ал шайлоондо таза өткөргөнгө аракеттенишибиз керек. Бул да чоң маселе. Бул мындай болуп көргөн эмес. Мисалы бир моментте пандемия, бир моментте кыштап, туура кыштап чыгыш керек. Үчүнчү кризис, экономикалык кризис эшикте. Кафе, ресторандардын баары иштебейт, көп мекемелер иштебей турат. Көрүп атасыңар, тиги золотородный алтын эмелерди өртөп кетип атат. Ушундай кырдаалда шайлоону таза өткөрүп бергенге аракеттенишим керек. Бир эмес, 2 президенттикте шайлоо болгон атат. Андан кийин эле тиги апрелде Бишкектин шаарынын шайлоосу болот. Ушул иштерди кылып отуруп, мен баягы айткан жокмун. Автобус, общественный тиги транспортты чечиш керек, шаарды жашылдатыш керек, жол жасатыш керек. Аларды мен айткан жокмун. Ал баягы өзү азыр бир калкка коебуз. Ошонун баары азыр татынакай иштейт. Налог мына бүгүнкү күндө 1,5 миллиард сом бюджетте түшпөй атат дейт. Ошол жана пандемия боюнча. Ошолордун баарын азыр ушул октябрь, ноябрь, декабрь менен ушул 3 айдын ичинде оңдоп кетишибиз керек да. Ошол артта калган баягы ошол 3 айдан бери төлөмөгөн ошол акчаны азыр аракет кылып ошону түшүрүп, ана мен азыр жаңы эле совещание болду налоговиктарга. Жакшылап түшүндүрдүм. Мына 1,5 миллиард сом, 1,5 миллиард сом бул мынча автобус, мынча жол, мынча бала бакча, мынча мектеп, а жерге баарыңар эле өзүңөр барасыңар. Ошон үчүн бир жума убакыт берин, бир жуманын ичинде мага жыйынтыгын бергиле деп. Кудай буйрса аракет кылабыз. Ошо өзүңүз айткандай бул жака кокусунан келип калдым деп атпайсызбы? Анан кийин сиздин ушул кызматка келишиңизге коомчулукта ар кандай пикирлер пайда болуп атат да. Айрымдары ошол сиздин келгениңизди туура көрсө, кээ бирлери болсо мына сыртта митингде да турушат, каршы болгондор болуп атат да. Сиз аларга кандай жооп берет элеңиз? Албетте, баягы 5 кол бир болбойт да, 5 кол тең болбойт. Албетте, мисалы бирөөлөр колдоп атса, бирөөлөр колдобойт. Бул эми коом. Анан мен ошол тиги көрүп атам, ал мисалы Чоң Казак партиядан баягы Фейсбукка чыгып аттыр, мекенчилден айтып аттыр. Анан мен айтып кетет элем да, урматтуу партиялаштарга, ошол партиянын тургундарына, ошол партиянын эмелерине, бул эми Бишкек шаары, бул эми бул өзгөчө бийлик. Бул мен мисалы Жапаров мени койгон жок, Садыр Нуркожоевич мени Ташиев койгон жок, мени Азиз Эмилбекович койду. И өзү парламентке барам деп тыштап кетти. Андан кийин эми тыштап кеткенден кийин мени азыр Садыр Нуркожоевич да жумуштан ала албайт. Мени Горкеңеш да жумуш ала албайт. Ошондой патовойго келип калдык да. Мен апрелге чейин отурушум керек.
Анан эгерде менден кыйын, мисалы ушул кыйынчылыкты өткөрөм десе, мен өткөрүп берем. Бирок мен билип эле турам мен. Ошол Азиз Эмилбекович ошону ойлонуп, ушуну кыйнап мени 4 күн сүйлөштүк. 4 күн жанымда койгон жок. Мурдагы күнү түнү 12-де келүүнөн 12 кечинде 4-те баштаганбыз. 12-де мен үйүмөн кетти. Мен кетпейм. Сиз болбосоңуз мен кетпейм. Мен сизге гана таштап кете алам, башка таштабайм деп. Мен ушу шаарга келип иштейин деген мисалы эмемде деле жок болчу. Оюмда деле жок болчу. Бул мага асмандан түшү да, мисалы айтсам. Анан эми отургандан кийин мен калгандарга айтып коет элем. Келгиле сүйлөшөсүңөр, келгиле сүйлөшөлүк. Эмне маселеңер бар? Бул бир. Экинчи, мисалы бир-эки партия бул Бишкек шаар эмес, мисалычы. Мен деле соц тармакты көрүп атам, соц тармакта мен деле катышып отурам, окуп атам. Мисалы 5 жамандаса 100 мактап атат. Рахмат деп. Мына азыр Маралга барып келдим. Артыман мисалы мен шаарда да иштеп кеткем, темир жолдо иштеп кеткем. Мен артыман бир эч качан мен жаман сөз уккан эмесмин. Бирөө келип мени бөтөлкө менен башка чапкан эмес мисалы. Ушунча жылдан бери жөөлө жүрөм, басып жүрөм. Эл колдоп, кучактап, сүрөткө түшкөндөн башка, жакшы сөздөн башка уккан жокмун. Анан ошону да мисалы түшүнүш керек да. Ошол партияларга да айтып коет элем. Эгерде мисалы Бишкек шаар деген, Бишкек бул өзүнчө бул борборубуз, 1 миллион калк жашайт. Анан эгерде ушинтип эле мебите берсе, эртең күндө шайлоо болот. Мисалычы, анан ал өтөм деген партиялар болсо, мындай мыйзам жагы менен келиш керек, туурабы? Анан ушинтип эле тополоң болуп монте берсе, эртең күнү ошол партиялар Бишкектен кандай шайланат? Шайланбайбы, эл көңүлтү көтөрөбү? Ошондой жактар да бар да, мисалычы. Ошо жетекчилик алмашканда, жогорку жетекчилик алмашканда төмөнкү кызматтагылар өзлөрү эле кооптоно башташат да. Жаңы жетекчи жаңыча шыпырат дегендей кылып, анан сиз дагы ошо келгенден кийин ошо кадрларды алмаштыруу менен ишти баштайсызбы же мурдагы эле курам менен иштей бересизби? Мен баягы орустар айтат. Этот человек прошел медные трубы, огонь, воду, медные трубы деп. Баягы огонь, воду, медные трубы деген баягы чоңоюп, анан ылдый түшүп, түрмөгө барып келгенде баягы жаныңда көп жүргөн паткалимдер, эптеп жабышып сенден же акча, же бийлик деп жүргөн баары мисалы кезилип калат экен. Мына тазаландым мен, мисалычы, мен өзүмө Кудайым бар, Алла Таалам бар, тазаландым. Эч кандай бирөөнү алып келейин деген оюм жок. Эгерде команда азыркы иштеп аткан балдар иштейм десе, мен бул жерге айттым. Мен бул жерге 24 саатка келип иштегем. Эгерде 24 саат чыдасаңар алтындарым, андай иштейли. Туурабы? Бул бул жерде биз мисалы эл бизге кызмат кылбаш керек. Биз элге кызмат кылышыбыз керек. Туурабы? Ошол элдин, ар бир элдин мисалы ошол жылуу үйдө свети болуп, таза шаарда, татынакай жолдо, жапжашыл шаарда, общественный автобус жүрүп, бүт баары жүрүп турса, эл мисалы шаардын тургундары ыраазы болсо, ошондо мен ойлойм, ушул команда мен иштеп атабыз. Туурабы? Мэрдин иши сразу көрүнүп калат бул алакандын колунда. Бул Кыргызстанда эң катаал, эң кыйын, эң мындай кандай десем, эң жаман жумушта бул көп эле кишинин колунан келе бербейт. Мен көчөгөн Азиз Эмилбековичке айттым. Азиз Эмилбекович, сиз акыркы 15 жылда, мисалы канча мэр болду? Ногоев, ага да иш кошкулуп, ага да соттолгон, мисалычы, бирок качып кеткен. Андан кийин ким азыр Урицкий деп, Усенов, андан кийин менден кийин Кульматов, ким жок, Кульматтан алдында ким эле, тиги Өмүркуловдон кийин Кульматов, Кульматтан кийин Албектен кийин мына жалгыз тарыхта, мына 15 жылда 17 жыл экен почти. Азиз Эмилбекович биринчи Татынакай көчөгүнү узатып кетти. Бул тарыхта шаардын бир мына ошондой алмашылыш керек да. Мына биринчи жолу Татынакай кетти. Кудайга шүгүр, аман болсун Азиз Эмилбекович. Ошондой эле ушул мен да кетип атканда, эгерде мен ушинтип узатып, мен Татынакай кетип калсам, мен да ыраазы болом мисалы. Мен да ушул Кудай Таалама миң мүртүн ыраазы болом, что мен да ошондой кеткениме ошол. Ошон үчүн баягы келгениңе сүйүнбө дейт. Кеткениңе сүйүн дейт. Туурабы? Меники да ошо принцип. Келгениңе сүйүнбө, кеткениңе сүйүн.
эгерде артыңан башка Бишкектин тургундары ким болбосун жылуу сөз айтса, ошого ыраазы болушуң керек, ошого бактылуу болушуң керек. Ошо дүйнөлүк пандемиянын экинчи толкуну дагы жандана баштаганы байкалып атат да. Анан мурдагы президент ошо баардык аймактарда инфекциялык бейтапканаларды куруу боюнча тапшырма берди эле. Бишкекте бул иштер кандай жүрүп жатыптыр, тааныша алдыңызбы? Мен эми эгерде жаңы бирөө келип 3 ай өткөндө, мен биринчи келгенде бир 1,5 ай 2 ай кыйналгам. Анткени баягы эски система бербейт. Мисалычы, мусорду тазала десем тазалашпайт. Илгери Ногоев айткан, ой, мусор деген бул как партизаны, его невозможно победить деп. Но мы тогда, биз балдар, командабыз, биз биринчи мусорду утканбыз. Мисалы, Бишкектин мэриясы биринчи жолу мусорду утканбыз. Мисалычы, ошол мусорду кантип уткам? Ошол бир жолу акимдерге өзлөрүнө мусорду жүктөткөн. Мына ошолда көп адамдар билет, мына Октябрьский районунун акимдерин чакырып алып туруп, ошол качтымдарын чечип алып, бир машина мусорду өзлөрүнө жүктөгөн. Мына менин принципим ошондой. Иштебейсиңби? Элди иштете албайсыңбы? Өзүң жүктө. Ошол мен ойлойм, ошол эле принципим калган, ошол эле принцип менен иштейбиз. Жазында, жайында ошо Бишкекте стационарлардын жетишсиздиги абдан чоң көйгөй болду эле да. Анан эми азыр жаңы стационарларды куруу, же болбосо кышка даярдык, жылуулук маселеси жагы кандай чечилет? Стационарларды билесиңер, өз убагында мисалы шаар кыйналып атканда, шаар эметип атканда мен да тургам, канча деген акчамды кетирдим. Ошол бул тиги Октябрь районундагы жанагы бир стационарды, ночной стационарды полностью мен өзүм алдым. А жерге күнүнө бир 250, кээде 500 миң сомдон күнүнө, ошол бир 45 күндөй болду. Ошонун баарын мен мойнума алып, ошонун баарын мен көтөрдүм, мисалычы. Мен де ойлаймын, азырда бизнес жардам берет. Бизнесті біз, егерде бизнес ушундайда бизге жардам берсе, біз де бизнесті жардам беребиз. Біз де бизнеске колубузду беребиз, мисалычы. Мен ойлаймын, коомчулук менен, силер менен өзүбүз жардам берип чыгып кетебиз. Бул бири. Экинчи, дагы жолу кайталап кетелем. Бишкек тургундары, кыргызстандыктарга алтындарым, бул бизден эле кетет. Бүт күнөөнүн баары бизде. Эчтеке кереги жок бул пандемияга. Эч кандай салым да кереги жок керек болсо. Бул үч эле нерсе алтындарым. Үч эле нерсе. Бул маска. Бул расстояние 1,5 метр. Митинг кылбай, митинг кылсак да ары туруп мындай. Анан жанагыреки антисептик. Ошол колубузду самын менен жууп, бет бак жанагыны таксак эле оорубайбыз. Мен муну как оорган катары айтып атам. Ошон үчүн ушул нерсени сактасак эле, мына март, июнда кат болуп кеткенде 100% көттүк эле, мисалы. Бүт элдин баары маска кийип калган. Мына азыр көчөгө чыксаң, бирөө да маска кийбейт. Ошон үчүн мен суранып кетет элем. Бүт өзүбүздөн кетип атат. Ушуну бир оюңарга алып койгулачу. Балдарга, бир туугандарыңарга, туушкандарыңарга тагынгылачы, колуңарды жуугулачы, антисептик алгылачы. Мен сиздерге, урматтуу туугандарым, урматтуу Бишкек тургундарым, мен сиздерге муну жыргаганымды айткан жокмун. Мен деле мисалы 40 миң бир 2 айга жетпей бир тууганымды ажырадым ушул ковид боюнча. Ошон үчүн сиздерге да айтып кетем, мына канча деген миңдеген адамдарга жардам бердим, бирок бир тууганыма жардам бере алган жокмун. Кетип калды байкуш. Жаткан жери жайлы болсун. Ошон үчүн сиздерге да айтып кетем, сак болгулачы. Өзүңөр сактабасаңар, мен сактай албайм силерди. Мен анча-мынча эле жардам бере албасам, өзүңөр сактайсыңар. Бизде ошо бейтапканалардагы, мектептердин имараттары дагы ошо мурдагы 50-60 жылдагы курулгандай типте да. Мисалы Голландияда же Финляндияда мектептердин типтери таптакыр башкача, заманбапта. Бизде дагы ошондой кылып курулуштарды баштоого эмне себептен тоскоолдук болуп жатат? Ал мектептерге бир убак келгенде жетебиз. Бул элдин деңгээли өскөн сайын мектептин деңгээли да өсөт. Анан эми Тулеев деген бул бая старик Катабыч эмес да. Сакалын жулуп коюп туруп, мындай кылып койгула дегенде болбойт эми. Бая колдон келчү нерсени жазаш керек, колдон келбечи нерсени жазаш керек. Анан элге байкуш эл карап турат да, мени карап турат. Эмне дээр экен деп жазайбы. Анан жазабай койсоң айтат, жазаган жок деп. Анан жана азыр эле тиги радиодо келдим, ошодо айтып атат тиги метро салынбак эле, бул кандай дейт. Мен айттым, бул метрону силерге ким айтты? Кайсы мэр айтты? Кайсыл жомокчу айтты? Ошол жомокчудан сурагыла. Мен колума метро келбейт. Метро келиш үчүн мисалы
ушул мына Кыргыз 6 миллион калкыбыз. Дубайды салыштырсак 6 миллион калк азыр. Дубайдын бюджети 155 миллиард доллар. Конечно, алар салат, туурабы? А бизде 1,5 миллиард. Анын калганын тиги международный институттар берет, калганын орустар жардам берет. Анан карабайсыңарбы? Тигилерге караганда биз канча эсебиз, мисалы 100 эсе ылдыйбыз. Анан Бишкектин мисалы бюджети мына азыр 6 миллиард деп 6 миллиард 8 деп бекилиптир. Азыркы күнү выпадение 1,5 миллиард деп мына пандемия үчүн. Ана каяктагы баягы мектеп албетте мына өзүңөр көрүп атасыңар 5 жыл мурун кандай эле азыр кичине оңолуп келатабыз, туурабы? Жолдор кандай эле кичине оңолуп келатабыз. Акырын келет баары. COVID-19 илдетинин экинчи толкунуна даярдыктар менен тааныша алдыңызбы? Анан ошол илдетти оңой жеңип кете алабыз деген божомолдор барбы бизде? Мынакей Кудай буйрса, эгерде эл өзү даяр болсо, жеңебиз. Эгерде эл даяр болбосо, жеңе албайбыз. Муну мен эмес, Америка жеңе албай атат. Мен эмес, башка мамлекеттер өнүккөн Италия, Франция мына карантин киргизип, комендантский час киргизип атат. Мен кантип жеңем? Эгерде биздин өзүбүз калкыбыз, өзүбүздүн тургундарыбыз даяр болбосо, мен кантип жеңем? Ошол адамдар, ошол тургундар маска кийип, жана кол жууп эметсе эле жеңип кетебиз. Албетте биз бияктан даярданып атабыз, албетте. Бирок дайыр жол айтып коем. Бишкектерим, тургундарым, сак болгула алтындарым. Стационарлыктарды ар бир мектептерде стационарлык ачты деп айтып атат. Бирок мен өзүм көрө элекмин. Мен азыр көчө күнү саат 5-те 6-да 4-5-те бекидим мисалычы. Ага чейин тиги совещание, бу совещание болуп, анан мына азыр саат канча болду? 11 болду. 8-де Маралга баргам, азыр сенип турасың. Пока ар бери тиги жаңыдан эле кирип баратам да. Ал үчүн бир жумадан кийин айтсаң, келсең, мисалы бир жумадан айтып берем. Бир жерде бул даяр, бир жерде бул даяр, бир жерде бул даяр, бир жерде бул даяр. Мынтип калса, мынча кылабыз деп туруп, мен сага цифра менен баарын айтып берем. Борбор шаарыбыз ошо башка дүйнөдөгү ири шаарлардай болуп, көркөм, анан сапаттуу болуп, анан жашоочулар үчүн ыңгайлуу болуш үчүн кандай шарттарды түзсөк болот? Мисалы, мурдагы мэр ошо парктарды, жаңы парктарды ачты, бирок ошол жерде бактар курап калгандай болду. Алды жолдорду төшөдү эле, ал жолдордагы сапатсыз экени байкалып атат. Ушул көрүнүштөрдү жоюш үчүн коррупцияны жеңиш керекпи же да кандай аракеттерди көрүш керек деп ойлойсуз? Эми мен көчө күнү айттым. Мен бул жерге таза иштегени келдим. Илгери кандайдыр мындай тамашалап койчу элек го. Тиги Бакиев качып кеткенде, Акаев качып кеткенде, эми бирөөнү алып келтирип президент кылып, бирөөнү алып келип премьер кылсаң таза иштейт деп. Туурабы? Мен да мисалы түрмөнү көрүп келдим. Мисалы мен мага мына акча тыйын, мен вообще түрмөдөн кийин мен унутуп койгом. Мисалы акча мага бул таричка мисалычы. Чөнтөгүмдө мына азыр карасаң бир тыйын жок мисалы. Кошелегимде жок мисалычы. Анан эгерде балдар, структуралар замешан болсо, кетет, же камалат. Бул бир. Экинчи, мына курулуш мекемелер, эгерде тартипке турбаса, буларды мен азыр жабам. Эгерде биз жактан кетсе, мен билем, мына архитектурада проблема, мына бизде мэриянын структураларында проблема. Бир документ алыш үчүн 2 жыл, 3 жыл жүрөт. Анын баарын мен ушу 6 айдын ичинде оңдоп берем. Чтобы бизнес документи 3 ай, 4 айдын ичинде документи алганга ушунчалык ачык оңдоп берем ушул жерде. Бирок мен бизнеске колун берип аткандан кийин булар дагы кичине тартиптүү болуп, булар да кичине нарушать этпей, булар да мисалы баягы игра не в одни ворота болгондо, а 2 ворота болсо. Бишкекте тилекке каршы жолдорубуз болсо куш, ал эми машиналардын болсо саны жыл сайын өсүп атат да. Анан ошо имараттарды түрттүрүп жолдорду кеңейтели десек, ага да болбойт, себеби тарыхый имараттарды түрттүргөнгө жол берилбейт. Анан ошол кырдаалдан чыгыш үчүн чоңдай көпүрөлөрдү куруп, же болбосо да эстакадаларды куруп ушинтсек болобу? Бир эстакада $30 миллион.
бюджет Бишкек шаарынын бюджети 100 миллионго жетпейт. Анан 2 эстакада салып койсок, ошо менен бюджет жок. Мисалычы, а бюджет бул 90% социальный, айлык. Мисалычы, айлык пособие, көмүр тигүү да ушундай кетет. На развитие жок. Ушул бюджет ошондой жазалып калган. Мамлекеттики да ошондой жазалып калган, биякты да ошондой жазалып калган. Бирок ага карабай, мен баягы илге мурун келгенде, мисалы, бир топ жолдор бекер салынды, мисалы, ошол эле Южный магистраль бекер салынды, Бакамбаева бекер салынды, бир топ парктар бекер оңдолду, мисалычы, мына Центральный площадь бекер салынып, бекер оңдолду, мисалы. Ошо кезде бир фонтан иштечү эмес, фонтандардын баарын иштеттик ошо кезде. Мына жолдор боюнча албетте жолдор проблема. Азыр жолдорду экинчи стадия болот деп атат, үчүнчү стадия болот. Кытайдын гранты боюнча. Ошолорду да мен анализ кылып, иликтеп, оңдоп, жанагыреки муну безопасность деп туруп, жанагы киргизбеди камераларда. Бул элди ойлогон эмес, бул мамлекет чөнтөгүн ойлоду да. Ошол экини азыр элге бурганга аракеттенем. Анткени ошол эле Манастан оңго Московскийге же Бакамбаевдан солго бурулам десең, полоса жок. Артында пробка болуп калат. Мында ошон үчүн ошолорду мисалы оңго бурулуп атканда өзүнчө полоса кылып бөлүшүбүз керек. Солго бурулуп атканда өзүнчө полоса кылып бөлүш керек. Чтобы түз кетип аткан машиналарга эч кандай мешать этпеш керек. Артында машиналар, мисалы алдыда машиналар. Ошолорду бир капка салганга аракеттенем. Ошол менин ушул жерди бир оңдоп кетсек, жол кичине мынабыреки пробкалар ушулар оңолочу. Бул биринчи. Экинчи, машиналар көбөйтүп атпайсың. Албетте машиналар көбөйүп атат. Машина көбөйүп аткан, мисалы Сингапурда машина деген это роскошь. Бизде машина средство передвижения. Даже Кытайда машинаны алыш үчүн проблема болуп калды. Кытайда, Пекинде, Шанхайда, Урумчиде машинаны лотерея менен, мисалы 100 миң киши алса, ошол 100 миң киши лотереядан утуп алат да, анан барып магазинге барып алат. Аныс бербейт. Магазинге барып акчаң берсең бербейт машина. Только через лотерея менен. Ошентип санын кыскартып атат. Мисалы Лондондо, мисалы центрге кириш үчүн, мисалы четный, нечетный деген бар. Римде да ошондой. Ошондой жакка да бизде ойлонушубуз керек да. Көп нерселер бар аны оңдогонго, мисалы. Ошол эле мына паркингтер, мисалы. Паркингтерди мисалы бул электронный алып барышыбыз керек. Буга да бир топ иштерди кылышыбыз керек. Ошол жерде балдар акча менен турбаш керек. Эми өзүңөр билесиңер, келип токтосоң, бирөө келип туруп, мен Бишкек шаарынын мэринин паркинг кел акча деп турса, ким жакшы көрөт аны? Туурабы? Андан көрө келдиң, электронный түштү, болду, телефон менен төлөп койдуң, итатнакка кетип калсаң, ичиң да оорубайт. Анткени билесиң, шаарга кетти акча, туурабы? А тиги жигит келгенге кайдан билесиң ол? Квитанция, эмне квитанцияны айырып берип атат? Биринчиден берип атканда жиниң келет, мисалы, кайдан чыга калдың деп. Анан ошол мисалы элден бирдеме алганда условие коюш керек. Жөн ала бербей. Менин максатым ошондо. Ошо Бишкектин бюджетин толтура турган бизде тилекке каршы ири өндүрүш ишканалары жок койсо, бизде болсо болгон эле базарлар, анан соода түйүндөрү, дүкөндөр бар да. Бул кемчиликти жоюш үчүн кандай аракеттерди көрөсүз? Көп кишилер мындай ойлойт, өндүрүш деп. Өндүрүш деген мына Кытай. Биз эч качан Кытайды кандай десем, Кытайдан өйдө кете албайбыз. Бир кезде bir 25-30 жыл мурун шылдыңдачыбыз кытайлыктарды билесиңби? Ай деп, мисалы мен Кытайга барганда эшек араба, бир уян берип коюп эшек арабага отурчубуз. Мисалы шылдыңдап күлүп, мына бүгүн Кытай каякта, биз каякта калдык. Мисалычы, булар алдыга кетти, биз бияка кеттик, мисалы. Деградация болуп кеттик. Ошон үчүн бул оңой жумуш эмес. Муну мисалы bir жерден учуп келсең, Бишкекке келсең, айылга түшүп калгандай болосуң, туурабы? Айылга түшүп, настроениең да жок болуп, да. Анан менин максатым, ошол мен учуп келгенде, ушул айылга эмес, кичине шаарга түшкөндөй болуп аракет кылам. Мага апрелге чейин убакыт бар. Апрелге чейин өзүңөр көрөсүңөр, баягы бир момундай кылып жаза үйбейм дейм. Бирок көрчү өзүңөргө мындай туган туушкандар конокторго келгенде мындай уялбагандай кылып, мындай аракет кылып бир жолго салып берем. Мен мисалы ушул жумушка отуруп алайын, мына көчөгүнү эч ким билген эмес, үй бүлөм да билген эмес. Мисалы үй бүлөм да билген эмес. Азыр мына үй бүлөм ажырашам деп отурат. Мына ушул убакка ушундай болуп атабыз азырчы. Мына кеттиң,
арысыңды ал да давай бар ЗАГСқа бар деген ушундайга бара атабыз мисалычы. Ушундай жолго бара атабыз. Анан мен айтып атам, ай кое тур деп атам, 6 ай иштеп берейин, татынакай бир жолго салып берейин. Анан Кудай буйрса эл шайлап алса жаңы мэрин, анан мен акырын чыгып кетейин. Муну кыйынчылыкта элди таштап кете албайм. Мына чын айтайын. Бу жерге мен акча табайын деп келген жокмун. Бу жерде мен бийлик табайын деп да келген жокмун. Мисалычы, мен парламентке барсам деген өткөндө барган жокмун. Көрдүм, карап отуруп, өзүм ушунчалык жиркендим, мына биримдик, мекеним, тигиндим, ушунчалык болду да мен. Ушунун аягы ушундай болорун билгем. Мисалычы, аралашкан жокмун. Эми азыр мына шаарда барайын дегем, Азиз мени алып келип туруп жерге өтүп салды, өзү чыгып кетти жыргап. А мен эми муну жерге азыр башым ооруп отурат. Апрелге чейин эми иштеш керек. Айла жок иштеш керек. Шаардын айланасындагы жаңы конуштарда ошо Бишкектин эң чоң көйгөйлөрүнүн бири да айрым конуштарда мисалы сугат жерлерди трансформациялоо же мыйзамдаштырып берүү боюнча ошо жергиликтүү эл абдан талап кылып келет көп жылдан бери. Алардын өтүнүчүн орундатыш керекпи же болбосо тартипке баш ийдирип бир башкача бир чараларды көрүш керекпи? Жаңы конуш боюнча мыйзам ошол тиги по-моему 2-3 чтенияден өткөн, по-моему жаңы конуштар. Буларды эми мына де юре де факто үй тургандан кийин булардын закондоштош керек. Мисалы кийинкилери жок. Мисалы кийинкилери жок. Ошол мыйзамды баары азыр жогорку кеңеште, по-моему, Садыр Нургазоевска бир мисал, возможно, бир айдан кийин барып калат. Кол коюп берсе, баарын узаконтип беребиз. Жаңы конуш боюнча, мисалы, мындан 15 жыл мурун мен барып, 10 жыл мурун барып жаңы конуштарга жолукканда, ошондо эл илачы биринчи мэрди көрүп атабыз жерге келгенчи. Эми жаңы конуштун чаңын айтпа. Ошондон бат мындай чаң эле ошого басып барып отуруп, анан ошол жерде структуралар болуп чечип аракеттенип баштаганбыз. Ошо жолду мисалычы. Мен да ойлойм, азыр кичине колум бошосо жаңы конуштарга барып, ошол бир туугандарга барып жолугуп, сүйлөшүп, настроенияларын угуп, эмне проблемалары бар, эмне максаттары бар, кандай көргүсү келет, анан жекелей мени карап отурбай, алар да жардам бериш керек мага. Ошондо анан акырын Бишкек шаарды нормально оңдоп кетебиз. Былтыр кышында аба абдан булганып, Бишкекте абдан көк түтүн каптап турду эле да асманды. Буну айрымдар ошо ТЭЦтен чыккан түтүн деп, ошонун себеби деп түшүндүрүштү. Кээ бирлер болсо мончо жаккандан деп айтышты, кээ бирлер болсо ошо унаалардан чыккан түтүн деп айтып атышат да. Ошону кантип жойсок болот же болбосо быйыл дагы биз кышында ошондой эле асмандагы көк түтүн менен ошо ышталып жашайбызбы кышында? ТЭЦ боюнча мен чала ала билем. Ошол бир иш козголгон деп, мисалы, ошол көмүргө бир какой-то бир состав кошуп, жакшы күйөт деп, бирок ошол состав эме абаны булгайт деп, ошол иш козголгон. Мен ойлойм, анан кийин жаап койгон. Эмне кылып жаап койгон билбейм. Возможно, азыр ошолор ачылат, ошолор аныкталат. Ушул ТЭЦтин трубасын көрүшүбүз керек, текшериш керек. Экспертизадан кылыш керек. Эмне жагылып атат, эмне келип аткан көмүрлөрдү көрүшүбүз керек. Азыр баары эле билесиңер, акча болуп калган. Анча-мынча акча жок болсо көзүн жаап коюп эле ошонун баарын токтотуш керек. Келген көмүрдү экспертизага алып, нормальный. Бул бир. Экинчи, муну чоң мончолор, муну эки сауналар, жана башкалар, жана резина менен жагып аткандардын баарын токтотушубуз керек. Мен бүгүн Маралдан да айттым, мен силердин да каналыңардан айтып коем. Мына бүгүнкү күндөн баштап, эгерде жагып аткандарды көрүп калсам, мисалы, ушул резина менен экологияны бузуп, ушул абаны булгап атса, мен тарынбасын, сразу мекемесин жабам, суусун, светин өчүрөм, ошо менен коштошобуз. Свет, электричествого өтсүн. Азыр баягы себелектер менен сүйлөшөм. Бир убакта билесиңер, бүт Бишкек, Кыргызстан 3 фазада отурчу. 3 фазада. Кийин аларды кыйнап отуруп, печкага алып келдик. Анан печканын жыйынтыгы мына азыр өзүбүз көрүп атабыз. Туурабы? Кичине суук болот түшсө эле шаар басылып калат мындайчы. Мына пандемияда кандай тазалана түштү. Тим эле таң каласың. Таап-таза, эчтеке көрбөйт, тети чокулар көрүнөт, туурабы? Эчтеке жок, таптаза. Мына ошого алып келишибиз керек. Аны үчүн бактарды тийишибиз керек. Мына уруки живая изгородь дегендерди мен убагында жетишпей калгам. Азыр өзүңөр көрөсүңөр. Шаарды мында эчтеке жап-жашылдатып, ошол бактарды көбөйтүп, чтобы таза аба жутканга аракеттенебиз. Анан жанагындай вопрос, проблемаларды Кудай буйрса чечебиз. Бишкектин башкы планы көп жылдан бери эле жашыруун болуп келет. Анан кечээ дагы сиз ошол журналисттерге маек берип жатып,
башкы планды ачыкка чыгарам деп жарыя кылдыңыз. Ошону толугураак түшүндүрүп берсеңиз. Бул эмнеге муну баягы архитектура өзү кызыкчылыгы бул ачыкка чыккандан кийин ал жерге точный застройка кылынбай калат. Ачыкка чыккандан кийинчи бул генплан БДП бекиш керек. Бекип бүт барын учитывать этип, кайсы жерге садик, кайсы жерге магазин, кайсы жерге библиотека, баарын ошонун баарын бекигенден кийин бекиш керек да, элге бериш керек. Анан булар баягы өчүрө коюп, тинте коюп, изменение киргизе коюп, ошентип бербей атат. Бул земельная мафия. Мен муну көргөм, мен муну өткөм. Ошолор дагы эле иштеп атат, ошолор дагы эле. Но архитектура деген бул билесиңер, бул өзүнчө эле болото. Ошол жерде кичине реформа кылышыбыз керек. Ошол жерде кичине тазалашыбыз керек. Ошол жерде бир порядка кылыш керек. Ошол ПДПны эл көрүш керек.